Алмаз Ахмежанович. Ташкөмір шаарына караштуу Чүйүтсай айылында бир нече жыл мурда сел келип, турак жайларды, дыйкандардын эгиндерин жабыркаган. Азыркы күнгө чейин өзгөчө кырдаал министрлик тарабынан эч кандай иш жасалбаптыр да. Чүйүтсай теңдик айылдарында бүгүнкү күндө 6000ден ашык калк жашайт. Кудай сактасын, жаз айында жаан жаап, сел келсе, бир топ коркунучтар бар да. Тийиштүү министрликтен алдын ала өз иштерин жасаса жакшы болот эле. Быйылкы жылдын планына киргизип, тизмесине киргизип койсо жакшы болот эле да. Протокол тапшырма берип койсоңуз. Депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мен суроом Данияр Жолдошевичке, Аскарбек Сапарбекович, Рустам Төлөгөновичке да. Бүгүнкү күндө Кыргызстанга канча тонна жер семирткич керектелет? Канчасы селитра, канча тонна, мочавина канча? Баалар канча болот бүгүнкү күндө чечилди? Мына Ташкентте өзүңүз орун басарыңыз жүрөт деп атасыз. Калган мына 30 тонна келе турган болсо, Аскарбек Сапарбекович, калган 90 000 тоннасы качан келет? Ошого да бир жооп берип койсоңуз. Замирбек Дүйшалиевич, баасы боюнча айтып коеюн. Кыргызстан үчүн өзгөчө баа $430 селитра болот. $470 карбамид болот. Бул такталган, бекитилген баа болду. Салыштыруу үчүн айтып коеюн. Тажикстанга $450. Ал эми ошол сатылып аткан баа Өзбекстанда $540. Бизге өткөндө Акылбек Үсөнбекович Астанага барганда эки премьер-министрдин макулдашуусунун жыйынтыгы менен бизге ошол бир ай мурунку баалар бекитилди. Азыр кайра тастыкталды. Бүгүн келишим кол коюп атышат азыр. Ал эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө 20 000 тоннадан бир аз ашыгыраак минералдык жер семирткич бар. Эми азыр өзүңүз билесиз, азоттук жер семирткич керек. Жума күнү НДС обнулениясы боюнча токтомго кол коюлса эле, ошол көлөм таможнядан уруксат берилип сатылат. Бизге Кыргызстанга өзү негизи эгер агротехниканы туура колдонсок 300 000 тонна минерал жер семирткич пайдаланышыбыз керек. Бирок тилекке каршы бардык дыйкандар пайдаланбайт. Былтыркы жылдын жыйынтыгы менен биз ошол 110 000 тонна минералдык жер семирткич пайдаланганбыз. 17 жылдын ноябрь айында кол коюлган макулдашууда бизде 100 000 тонна Өзбекстан менен кол коюлган макулдашуубуз бар. Быйылкы жылга 150 000 тоннага көтөрдүк. Өзбекстан менен болгон макулдашуубузда. Фосфордук жер семирткичтер, Казфосфат Казакстандан келет, Россиядан келет. Бул фосфордук жер семирткичте анча бизде көйгөй жок. Калийдик жер семирткичтер 2000 тоннанын тегерегинде эле пайдаланылат, анда да көйгөй жок. Акыбал ушундай. Мен экинчи суроом. Аксы районуна караштуу Жаңы жол аймагында Терс айылында сел келип 5 гектар жерди жараксыз кылганда. Биз кат жолдогонбуз МЧСке. МЧСтен кат келди, буну Айыл чарба министрлиги карайт деп. Кандай жооп бересиз? Турак жай жок экен ал жерде. Айыл чарба жерлерине эгерде ошондой селдин жыйынтыгы менен ошондой залалга келтирген болсо, биз комиссия жиберебиз. Катыңызды кайра тактап коелу, бул жерден чыккандан кийин да мен сиз менен такташып коеюн. Комиссия түзүп жиберем мен сразу эле. Аскарбек Сапарбекович, көп жылдан бери кайрылуу келет экен да, бирок жыйынтыгы жок дейт. Сиз өз көзөмөлүңүзгө алып, ушул Терс айылына комиссия жөнөтүп бир тактап койсоңуз. Бул жерден чыгар менен эле сиз бир нускасын бериңизчи мага. Кийинки маселе, Айыл банк, РСК банк, Керемет банк өкүлдөрү барбы? Жерде Айыл банк, РСК банк барбыз. Барсыңар, бизге кайрылуулар көп келип атат да. 6% кредиттер карапайым элге тийбей жатат. Кандай дейсиңер?
Замирбек Дүйшөлевич, ошол карапайым элге баарына тегиз жеткендей кылып, чектөө ошол үчүн киргизилген. 500 миңдик чектөө деп ошол себептен киргизилген да. Анткени 1 гектар жери болсо дагы 5 миллион сом алып алып, башка жака өндүрүп кеткен учурлар да болгон да. Азыркы күндө ошо президент тарабынан талап коюлуп атат. Бүт карапайым элге жана тегиз жетсин деп. Ошол тегиз жеткирүүнүн максатында жана чектөө киргизилип атат. Азыр 6%дык насыяларды 500 миңге чейин гана берилсин деп. Сиздердин региондордо банктын өкүлдөрү бар да. Жерлерде, райондордо айыл өкмөттөрдө түшүндүрүү иштерин жасаш керек да. Рахмат, ишиңерге ийгилик. Ушул боюнча кошумча айта кетейин, бизде быйыл ФСК программасында мына Айыл банк жана айтып кетпедикпи, 1 миллиард 800 миллион бермей болдук да. Андан тышкары 2,5 миллиард сом март айында бөлүнгөн атат. Максимальный суммасы 500 миңге чейин жалпы элге жетиш үчүн ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Анан биз быйыл Айыл чарба министрлиги менен абдан тыгыз иштешип атабыз. Сиз айткандай, роарлар менен, айыл өкмөттөр менен биздин кызматкерлер бүт айылдарга чыгып, ар бир айылдан ошол заявка алып, муну азыр маалымат катары айта кетсек, мындай тактап, мындан кийин да суроолор болуш керек. Бүгүнкү күнгө мына 10 мартка 501 кредит бердик. Ошо ФСК программасы боюнча жалпы 316 миллион сомго. Анан бул үйрөндү да 4,5% менен азыр элдерге берип атабыз. Үйрөндү уже таратып баштадык. Бүгүнкү күндө 7,5 миллион сомго насыя үйрөнгө берилди, 4,5% менен 2 жылга. Андан тышкары биз өзүбүздө мындай Айыл банктын каражаттарын да берип атабыз. Жылдын башынан бери 3,5 миллиард сом жалпы Кыргызстан боюнча ошо Айыл банк элдерге насыя суммаларын таратты да. Рахмат.